Баарына салам достор. Силер менен кайрадан KiberKG каналы. Биздин канал менен жаңы тааныш болуп жатсаңыздар достор, YouTube'уңарга кирип KiberKG деп поискке жазсаңыздар, сразу эле биздин канал YouTube'дун башкы бетине чыгат. Өзүңүз көрүп тургандай, бул биздин канал. Видео башталардан мурун достор, биздин каналга жазылганды унутпайбыз. Подписаться деген кызыл кнопканы басып, оң жагында турган коңгурочону басып коюңуздарды унутпаңыздар достор. Бул биздин маалыматтардын артта калбоо үчүн силерге жардам берет. Анда эмесе, биздин видеобузду баштайлы. Дагы бир жолу салам достор. Бүгүнкү күндө баарыбыз эле YouTube платформасы менен колдонуп келебиз. Бирок YouTube'дун функциялары баарыбызга эле жага бербейт. Анткени көп функциялар ал жакта кесилип калган. Бирок YouTube'ду басып кетүүчү, же болбосо 100 эсе YouTube'дан жакшы YouTube Pro менен силерди тааныштырып өтмөкчүмүн. Бул программанын аты NewPipe деп аталат. Бул программанын ичинде баары камтылган жана YouTube'да жок функциялардын баары бул программанын ичинде бар достор. Эми бул программаны достор силерге кыскачараак түшүндүрүп берейин. Мисалы поискке KiberKG деп өзүбүздүн каналыбыздын атын жазабыз. Ошону поискке жазганда эле биздин канал YouTube сыяктуу эле поискке жазгандай болуп чыгат. Анан бул каналга подписанный болобуз жана ушул подписанный болгондон кийин YouTube сыяктуу эле бул каналдын бизге видеолору биздин YouTube'дун башкы бетине чыга баштайт. Силердин өзүңөрдүн каалаган каналдарыңардын баарын кайсы каналдарга подписанныйсыңар, ошол каналдарды да ушинтип тапсаңар болот. Мисалы мына KiberKG деп жазып, менин каналым башкы бетке чыгып, сразу эле таап алдым. Ушундай эле видеолорду көрсөңөр болот. Ичинде функциялар көрдүңөрбү? 4 функциясы бар. Поделиться, плейлист, ана фоне, картинка деген жерлеричи. Мурда Redmi'де жанагындай фоне кылсаң, жана кички экран чыгып калат го, ошондой функциясы жок болчу да. Бул программада мурун эле ал функциясы бар болчу. YouTube'да андай жок го. Мисалы, ушул YouTube'да NewPipe деген жаңы YouTube Pro деп коем, бул программаны фоне кылсаңыздар, жанагындай азыр биз Redmi'ден видео көрүп жатканда ушундай 4 бурчтук кичинекей экран чыгып калат го. Ошондой эле бул программада ушундай эме функциясы бар да. Мисалы, азыр фоне деген функциясын басканда, кайра азыр башка менюга чыгабыз. Өзүбүздүн мисалы Redmi'нинчи, мына өзүңөр көрүп тургандай кичинекей экран чыгып калды. Бул программада эле мисалы бул функциясы аябай пайдалуу функция, анткени YouTube'дан чыгып кеткенде эле бул кичинекей картинка ойной берет да, ичинде видеолору. Анан кайда кирип кетсек болот. Ышыгса подкаст угабызбы, YouTube'дан керектүү маалыматтарды угуп атканда кээде чыгып кете алабыз же капыстан чыгып алабыз. Ошондойдо бул сразу ойной берет да. Эчтекеден калып калбаганга мисалы мүмкүнчүлүк берет. Жана скачать деген жери бар. Скачать деген жерин бассаңыздар достор, мисалы YouTube'да мындай жеринде аябай эле көп мисалы жапа чек чыкты, анткени скачать деп ссылканы башка жака коюп, бул жактан сразу эле андай встроенный функциясы да. Скачать дедикпи, каалаган форматта көчүрө беребиз. Бул мисалы көчүп аткан видео, мисалы загрузкеден карасаңар болот, кайсы жерде көчүп атат. Мына өзүңөр көрүп тургандай загрузкеде жанагы биз көчүрүп жаткан видео көчүп атат да. Көп функциясы барыңарга жагып атат болуш керек деп ойлойм. Муну азыр биз ат менен алып коелу, андан көрө башка функцияларды силерге тааныштырып өтмөкчүмүн. Дагы бир режими бар. Бул жакта жана подписанный каналдарыңардын тизмеги чыгат. Мына жаңы эле биздин каналга KiberKG каналына подписанный болгонбуз. Мына ал тизмекте туруп калды. Эми достор, ушундай эле өзүңөрдүн керектүү каналдарыңарды ушака чогултуп алсаңар болот. Ушул жерде аябай мындай керектүү жери. Программанын сырткы келбети жакпай атабы же ичиндеги темалар жакпай атабы, аны настройкага кирип, внешний вид деген настройкасы бар. Ошол жака киргенде темалар бар. Мисалы, внешний вид деген жерде бассаңар, бул жакта тема деп турат. Ошол жака кирип, өзүңөргө жаккан теманы коюп алсаңыздар болот. Бул жакта азыр чёрныйраак турат. Азыр вид списканы өзгөртүп койсоңор болот, мындай клетка кылыпчы. Азыр биздики мындай список эле болуп турбай, узун катарынанчы. Бул жакта тема, анан списканы да клетка кылып, YouTube сыяктуу өзгөртүп алсаңар болот. Мына өзүңөр көрүп тургандай өзгөрдү, сонун тема болуп калды. Жана мисалы внешний види дагы баарыбызга аябай жагып жатат болуш керек. Жана дагы достор, өзүңөргө керектүү каналдарыңар бар болсо YouTube'дан бул жактан поискке жазып издей берсеңер болот. Керектүү каналдарыңарды тапсаңар, мисалы футбол кызыксаңар, футбол деп издей берсеңер болот. Мисалы YouTube'га не деп поискке жазасыңар, ошондой эле бул жактан деле YouTube сыяктуу эле программа 100 эсе жакшы иштейт. YouTube сыяктуу эле достор, бул жактан өзүңөр керектүү каналдарыңарга подписка ыргытып, жана тизмекти көрдүңөр да, KiberKG деген каналыбызга жазылбадыкпы? Ошондой эле каналга жазылсаңар, бул жактан жана тизмектен чыга берет бардык канал. Ошол жактан мисалы кийинки бул программага киргенде ошол каналдардын баарынын видеолору чыга баштайт. Бул жактан өзүңөр көрүп тургандай комментарийлерде сонун жазылган. Мисалы астында болуп турат, YouTube'да болуп мисалы астына кетип калбайчы, баары сонун жазылган. Мисалы подписка ыргытып койдук бул каналга. Эми бул каналдын бизге жаңылыктары, видеолору чыга берет.
Жана дагы достор, бул программадан өзүңөргө жакпай калса, эгер мындай мисалы форматтары видеонун бул жактан настройкага кирип ошол видеолордун форматтарын, качестволорун өзгөртсөңөр болот. Өзүңөр көрүп тургандай настройкалары байма-бай түзүлгөн бул жакта. Достор, ошондо биздин видеодо аягына келип калды. Мен болгону силерге кыскача эле түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Эми баарын түшүндүрүп бергенде бул программа аябай эле оңой, өзүңөр деле түшүнүп кетесиңер калган функцияларын. Эгерде калган настройкалар эмелер жакпай атса, силер ушул настройкадан эле өзгөртүп алсаңар болот. Мен кичине эле керектүү жерлерин баарыңыздарга түшүндүрүп бердим. Баарыңыздардын көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Бул программаны көчүрөм десеңиздер достор, мен өзүмдүн ссылканы калтырып коем. Бул программага Google Дискте болот, же болбосо Telegram каналымда болот. Видеонун астында в описанияда болот достор. Ошол жактан көчүрүп алсаңыздар болот бул программаны. Ссылкага өтүп барып.